3 күн, 40 күн, 4 айлық дават қандай хадистерге таянып пайда болған? Еш жерде жообу жоқ болып жатады. Туғандар, бүгінгі күні Қырғызстанда бір дават мейнеті болып отыр, дин мейнеті болып отыр. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның doğrudan келе жатқан бір мейнет. Әрбір заманда, doğruda, қылымда алымдар ошо элинин аң сезимине, мүмкүнчүлүк, жөндөмдүүлүгүнө жараша тәртиптерди түзүп, кийинки муунга улантып келген. Монун Ильяс рахматулла алейхтагы бул жаңы бир нерсени чыгара койгон жок. Улуу мейнеттин уландысын үстүнө түшүп калган чаңды арчып, ошолорду жандандыруу мейнети эле болгон. Карап көрдү, динде эсеби жок сыпаттары бар экен. Ушундай укмуш кереметтүү баалуулуктар бар экен. Баарын айта берсе кайсы жетет? Ошондуктан бир тобу үйрөнөйлү, ошон үчүн үйрөнөйлү, Кудай кааласа бардыгы калгандары келе берет деген максатта мына 6 сыпат айтылган. 6 сыпат толук дин эмес бул. Сыпаттар динде өтө көп. Баары сыпат диндечи. Жөн эле бул фундаментальный иманды үйрөнөйлү, иманды үйрөнүү өлгөнгө чейин. Иманды сактоо өлгөнгө чейин. Иманды бекемдөө өлгөнгө чейин. Бунун 4 ай 40 күнү деп жок бунун. Өлгөнгө чейин. Иманды таркатуу милдети өлгөнгө чейин. Алланын жолуна чыгып өлгөнгө чейин. Бизге окшогон азыр дордойдо кирип алып чыга албай жүрбөйбүзбү? Ошого окшогондорго кичине айына 3 күн берип кой. Жылына 40 күн берип кой хотя бы. Өмүрүндө бир 4 айга чыгып кой. Бул бир фарыз эмес, важип эмес, сүннөт эмес таксыр. Бул тартип. Бирок тартиптин да орду бар да. Эмне үчүн ушу 4 күн эмес? Эмне үчүн 2 күн эмес? 3 күн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Мушкатул масабих деген хадисте китебинде хадисте бар. Сахабалар мындай дегенде, силер ушундай доордосуңар деген. 100дөн 90ун аткарып туруп, 10ду аткарбай койсоңор жок болуп кетесиңер деген. Жакшылыкка чакырууда, жамандыкка кайтарууда, ушундасыздарбы? Элди даават кылып, элди оңолууга чакырууда, элди арам нерселерден токтотууга, ошолордон 100% болсо, 90ун кылсаңар, 10ун кылбай койсоңор жок болосуңар деген. То есть 100% кылгыла деген сөз. Бир заман келет деген, бир заман келет. Ошол заманда алар 10 эле пайыз кылып, 90ун кылбай койсо кутулуп кетишет деген. 10 эле пайыз кылып, 90ун кылбай койсо ийгилик 100гө жетет деген. 30 күндүн 10% канча экен? 3 күн. Ошентип эле мындай кылып койгон бу жерде. Болбойт дегенде мына дордойдогу бардыгы 3 күн эле берип турсун. Айына элечи, башка эчтене. 3 эле күн көп бербей эле болду. Канча деген, алхамдулилля. Дааваттын көп ушундай деп ойлойт, башкаларга үйрөтүп, жок. Өзүбүз оңолуш үчүн чыгабыз. Башкаларды оңдоо Кудайдын колунда, оңолобойбу Алла билет ал. Бирок мен чыгайын өзүм оңдош үчүн. Жаман адаттарды кетирейин. Фарзы айнды үйрөнөйүн, жакшы мүнөздү үйрөнөйүн, жакшы сыпатты үйрөнөйүн. Алла менен байланышты. Бейиш эмне, дозок эмне, кабырда сороолор эмне, таарат, намаз, илим, ихлас эмне, мусулмандардын ынтымагы, укугу кандай, арам нерселер кайсы, анда кантип тыйылабыз? Мусулмандарга, элибизге кантип кызмат кылабыз? Коомчулукта ыймандын, чынчылдыктын, адилеттүүлүктүн чөйрөсүн кандай түзөбүз? Ушу менен кетип атат. 40 күн дей турган болсоңуз, 40 күндүн касиети чоң. Ибрахим пайгамбарды отко ыргытканда, оттун ичинде 40 күн жашаган. 40 саат 40 минут эмес, 40 күн ыргыткан, от күйүп атат. Өчкөн эмес от, 40 күндө өчкөн эмес. Ортосунда жашап атат. Зерикпесин деп Алла Таала бейиштен бир периште жөнөтүп койгон. Сүйлөшүп отуруш керек, эми? 40 күн. Кийин Ибрахим пайгамбардан сураганда, жашооңуздун эң мыкты күндөрү. Ибрахим пайгамбар 100дан ашык жашаган. Айтылат, 125 деп дагы айтылды. Ошончо жылдан 125, 130, 100дан ашык да. 100гө чыкканда балалуу көрүп атпайбы? 110га чыгып атканда көрүп атат Исхак пайгамбарды. 100гө жетип жетпей мына Исмаил пайгамбарды көрүп атат. Экөө тең 100дүн тегерегинде көргөн, эки баланы тең. 100 байкан. Анан эмне деп атат анан? Анан айтып атат. Эң жакшы мыкты убактыңыз каякта болгон, кандай өткөн, кайсы күндөр болгон десе биз айтабыз го. Азыркылар эмне дейт? Совет мезгилинде. Лагерге барат элек. Дагы бирөө башка жакта, дагы башка жакта. Бир Ибрахим пайгамбар эмне деди? Оттогу 40 күн деди. Оттогу 40 күн. 39 күн болгон жок, эмнеге?
41 gün болгондон кийин чыгарбайбы? Юнус пайгамбарды балык жутуп алды. Balık jutup aldı. 40 gün balıktın içinde La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin деген duanı aytıp durdu. 35 günde çıkargan yok Allah. 45 günde çıkargan yok Allah. Ровно 40 günde çıkardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kimdeki meni meçitimde 40 namaz okusa Allah Taalam takbir ula dep koyat. İmam menen Allahu akbar degende koşu Allahu akbar ihlastуулuk menen. Allah eki belek beret degen. Munafıklıktan taptaza, dozoktan kutulup beyişe giret degen. Bul kança 8 gün bolot. Peygamberimizdin meçitinde. Umraga барып açpay. Ушундай кылып барыш керек тугандар. 8 gün Мединада бир болуп койбойсузбу? 5 mal namazdan kança namaz? 40. Peygamberimiz 35 деген жок го. 45 деген жок го. Эмне үчүн? Sahih hadis. Demek 40 degende bir tasiri var eken da. Biz de oşon karap turup mına jактан анан кийин жылына bir 40 gün berip turubер. 35 kılbay, 45 kılbay, 40 gün berip turubерген. Biz dagı enenин içinde 40 gün bolduk ele go. 4 ay bul 3-40 günde aytar. Biz barыбыз enenин içinde 40 gün su bolgonбуз, atanın belinden çıkan su, bir tamчы su. 40 gün kan bolgonбуз, 40 gün et bolgonбуз. Boldu. 120 gün. 120 günde bizge can salıngan kodum egerde ошол biz 4 ayda ушундай өткөрсөк, tilibizden aramды чыгарбай, көзүбүздү сактап, gün сайын 5 вакыт намаз ихлас менен окуп, Allah'ını gün сайын зикир кылып, дуа кылып, таалим алып, тарбия кылып. Охо, 40 gün 4 ay мечитте билесизби? Allah улия болуп калат туган. Оңолу жан кирет, кадимкиде жашоо өзгөрөт. Всё дейт, арамды токтоттум дейт эми. Мен ахиретимди курушум керек, пока я живой дейт. Эми айта берсек токто көп го, мен буга көп убакыт өтүп кетти да. Бирок эми айтканга да туура бар. Туура көрүш керек. Демек, 4 ay 40 gün sünnet dagы айтайын, өзүнүн жайында таасири бар. Өзүнүн жайында алхамдулилlah субуту бар. Бирок ошо 4 айда абатка чыксын, 40 gün чыксын, 3 gün чыксын деген андай жок. Өмүр бою чыксын деген бар. Өмүр бою машина керек. Эмне үчүн ушуналар бул тартип. Мен университетте азыр окуйбуз, 5 жыл окуйбуз. 3 жыл окугандан диплом бере бербейлиби? Же 7 жылдан кийин. Ар бир пара болот го, азыр бир пара канча? 40 мүнөтпү? 90 бу? Ладно, канча болсо да. Ошондо 75 кылып кое бербейлиби? Айтат, чө, бизде тартиби. Ушу менен сабак беребиз, ушу менен окуйсуң, анан кийин адам болуп чыгасың да колуңа диплом беребиз дейт. Туурабы? Бул да тартип да. İslam akademiyaları dele, İslam üniversiteleri, İslam institutları da barına bakalaura, magistratura. Peygamberimiz aytып берген ушуну. Bakalaura, doktoranturаны окуду. Babam Manastın 40 çarasının